Баткен районунун 30 жаштагы тургуну Мирлан Турсумат уулу буга чейин Орусияда миграциялап жүргөн. Мекенине келип, пластик эшик-терезелерди чыгаруучу кичи ишкана ачып, иштеп баштаган. Элге кызмат көрсөтүүдө ага зарыл болгон шаймандарды сатып алууга каражат тартыштыгы жаралып, баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин долбооруна катышып, желимдөөчү аппарат алды. Ачканда эле пластик эшик-терезелерди жасоо, элге жакшы эшик-терезелерди коюп берүү боюнча максат кылган элек. Буга чейин биз колдо пайка кылып жүргөн болсок, азыр заманбап технология менен автоматтык станокторду FSTS уюму аркылуу жардам алып, ушул станокту сатып алып, ушу менен пайка кылып, азыр элге жакшы, анан убакыт үнөмдүү, анан сапаттуу эшик-терезелерди чыгарып жатабыз. Мирлан кардарлары үчүн сапаттуу кызмат көрсөтүүнүн үстүндө иштеп келүүдө. Долбоор аркылуу алынган аппарат анын чыгарган эшик-терезелерин дагы да сапаттуу болушуна жана кирешесин өстүрүүгө шарт түзө алды. Буга чейин ал колунда бар гана шаймандар аркылуу жумушун аткарып келген болсо, мындан ары заман талабына ылайыктай алганын жана убакыт үнөмдөлгөнүн айтат. Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси аркылуу ушул аппаратты сатып алдык. Ишибизди жеңилдетет, жумушчу орундарын көбөйтөт, анан элге сапаттуу эшик-терезелерди коюп берет. Өзүбүз сатып алсак болот, бирок ага акча каражатыбыз жетишпегендиктен сатып алган эмеспиз. Пластик эшик-терезелерди желимдөөчү аппарат баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси тарабынан FSTS коомдук фонду аркылуу алынган. Долбоордун катышуучуларынын жашоо деңгээлин жана кирешесин жогорулатууну максат кылып, алардын коомдук деңгээлде социалдык процесстерге аралашуусуна көмөк көрсөтөт. Баткен облусу боюнча бул долбоорго 9 ишкер катышкан. Ошол ишкерлердин башталып жаткан иштерини же болбосо ошол улантууга мүмкүнчүлүктөрү жок болгон бизнестерини 250 000 сомго чейин ар бир ишкерге долбоордун алкагында грант түрүндө берип жатабыз. Азыркы учурда ушул Баткен районундан Карабулак айыл өкмөтүнөн 5 ишкерге, алар ушул жанагы айткандай эле биздин категория боюнча Россиядан миграциядан кайтып келген жаштар, көп балалуу энелер же болбосо үй бүлөлүк шарты бир аз оор жарандарыбызга колдоо көрсөтүп келатабыз. Мирлан мындан ары өз ишкерлиги аркылуу чет жактан иштеп тапкан каражатты өз жеринде да табууга мүмкүнчүлүк жаралганын айтат. Эң негизгиси алыста үй бүлө жакындарын сагынбай, ар дайым ата-энесинин кашында киреше таап жатканына кубанат. Негизи түрккө көп жака барып келдим. Чет өлкөгө чыгып, за граница барып иштеп келдим, бирок баары бир өзүң жериңе, өзүң элиңе жетпейт экен. Жакындарың жаныңда, дос тууганың жаныңда дегенче. Анан бул ишке себепчи болгонума ушул азыр заман талабына ылайыктуу баардыгы пластик эшик-терезелерге өткөнүнө байланыштуу ушул ишти тандап, бир жыл бирөөнүн колунда шакирт болуп жүрдүм. Андан кийин ошолор себеп болуп ачып чыгып, мына ушинтип өзүмдүн Кудайга шүгүр кирешемди таап жаткан болдум.